Бишкек шаарындагы номер 1 шаардык клиникалык ооруканада кезектеги Эламан мамлекеттик дарыканасы ачылды. Салтанаттуу аземге саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев катышты. Ушуну менен өлкө боюнча жалпысынан дары-дармек сатуучу мамлекеттик дарыкананын саны 95ке жетти. Дарыканаларда турмуштук маанилүү тизмеге кирген 2,5 миңдей дары-дармек бар. Калк аларды жеке дарыканаларга караганда 10-15%га арзан сатып ала алат. Ошондой эле милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жеңилдетилген рецепттери менен дары-дармектер Эламан дарыканалары аркылуу рецептке жана бейтаптын оорусуна жараша 50%дан 100%га чейин арзандатуу менен элге сатылат. Азыркы кезде бизде планыбызда 20дагы Эламан аптекасынын бүт бар даярданып атат. Эмки биздин пландарыбыз ушул больницалардын ичинде болуп аткан больницанын сыртында уже куруп атабыз. Мынакей Жалал Абадта ачылды, Ошто ачылды, Бишкекте ачылды. Круглосуточный иштей турган Эламан аптекаларын ачып атабыз. Кийинкисинде болсо ошол чоң мындай муктаждык болуп аткан базарларда же болбосо элдер жашап аткан жерге дагы биз Эламан аптекасын ачабыз. Биздин негизи максатыбыз ушу калкыбызды, элибизди экономика жактан эң арзан баага ушу дары-дармектер менен камсыз кылууда. Негизи биз 30тан ашык чет мамлекетте, Кыргызстанда фарм компания, дистрибьютор, ишкана дары чыгарган ишканалар менен иштешебиз. Ошол жерден оптовый баа менен дарыларды алып, бияка аптекадан, дарыканалардан сатууга ошентип иштеп келатабыз да.